Салам бардыңыздарга, кымбаттуу катталуучулар, каналды көрүүчүлөр. Азыркы видеомдо кирсамындын пайдасы жөнүндө айтып берем. Эгерде ким үй тиричилигинде кирсамынды көп пайдаланса, топтуура кылат. Анткени кирсамын табигый жана экологиялык жактан таза материалдардан жасалат. Аллергияга каршы касиетке жана адамдын организмине эч коркунучу жок. Мына ушул кирсамындын кирди кетиргенден тышкары дагы өтө көп касиеттери бар. Кирсамын чачты коюлантат. Эгерде башыңызды кирсамын менен жуусаңыз, чачыңыз коюу болот, какачтары жоголот жана көп сынбай калат. Бирок мындан тери кургап кетиши мүмкүн. Ага жол бербөө үчүн жуугандан кийин бир аз уксус же лимон ширеси кошулган суу менен чайкап коесуз. Бет терисин жакшыртат кирсамын. Жумасына бир жолу кирсамын менен бетти жууп турууну адистер сунуш кылышат. Мындай жуунудан кийин бетиңизге балдар креминен коюуну унутпаңыз. Терини жагымдуу көрсөтүүдө мындай кымбат баалуу косметикалык каражаттарга караганда натыйжалуу дешет. Мончого баргандан кийин кирсамындын суусунан алынган кайың шыпыргыны мончого барганда кирсамындын суусунан алынган кайың шыпыргы менен денени чапкылада терини тазалантып, терини жашартат. Безеткиден арылтат. Бетке чыккан майда угри безеткилерден кирсамын арылтат. Кирсамынды идиштеги сууга салып, жакшылап көөгүн чыгарасыз. Ушул көктөн бир чоң кашыкты алып, бир чай кашык туз менен аралаштырасыз. Бул аралашманы таза сууга, таза жуулган бетиңизге сүртөсүз. Эскерте кетүүчү нерсе, бетиңиз аябай ачышат, бирок дал ушул ачышканы дарылоо процессинин жүрүп жатканы. Масканы жарым саат кармоо зарыл. Мындан кийин бетиңизде кургак туз гана калат. Тузду сүртүп салып, бетиңизди муздак суу менен жуйсуз. Мындай дарылоону күнүнө 2-3 жолудан 2-3 жума жүргүзүү зарыл. Жарылган согончокту айыктырат. Согончок жарылып кеткенде 2 литр ысык сууга 1 чай кашык сода жана 1 чоң кашык кырылган самынды кошуп, ага бутуңузду салып отурасыз. Аябай натыйжасы жакшы. Кирсамындын пайыздык сандары эмнени билдирет? 72%, 70%, 65%. Бул майлуу кислотанын курамынын пайызы. Андагы сандар канчалык чоң болсо, самындын кир кетирүүчү сапаты дагы ошончолук жогору болот. Кандай түстөгү кирсамын сапаттуу болот? Кирсамынын курамы натрий тузунан жана өсүмдүктөрдөн, жаныбарлардан алынган майлуу кислоталардан турат. Ага эч кандай боектор, консерванттар кошулбайт, бирок айрым өндүрүүчүлөр жагымдуу жыт берүүчү жана сырткы көрүнүшүн кошулмаларды кошуп салышат. Андыктан эң жакшы жана пайдалуу кирсамын болуп күрөң түстүү самын эсептелинет. Кирсамындын дарылык касиеттери: мурун бүткөндө кирсамындын суусу менен мурун бүткөндө аны ачууга болот. Ал үчүн кебезде көбүк сууга малып, аны мурунун тешигине салып, мурдуңузду тазалайсыз. Алгач бир аз жагымсыз болгону менен 2-3 процедурадан кийин эле мурдуңуз ачылып кетет. Ит тиштегенден учурда инфекция кирип кетүү коркунучунан кирсамын сактайт. Кан бир аз аккандан кийин кан менен кошо бактериялар иттен шилекей агып кетиш керек. Кирсамынын көбүк суусуна чыланган бинтти тиштелген жерге коюп, үстүнөн байлап салуу керек. Ооз көңдөй жагымсыз жыттанганда, мындай учурда самын сууга тиш щеткаңызды салып, түнү менен коюп коюңуз. Эртең менен андагы бактериялар жоголуп калат. Бут жагымсыз жыттанганда, күндүн ысыганда грибоктун айынан бут жагымсыз жыттана баштайт. Мындай учурда күн сайын бутту кирсамын менен жууп, анан салалардын арасына таманга йоддон сүйкөп салуу керек. Күйүктө, жалынга же кайнак сууга күйгөндө дененин ошол жерине кирсамындан сүртүп кургатыңыз. Мындан кийин күйүк бата айгат жана андан так калбайт. Гинекологиялык ооруларда, айрым гинекологиялык оорулардын айрым түрлөрүн, мисалы молочницаны дарылоодо дагы кирсамын натыйжалуу.
шишикти кир самынды сууга салып эзип ботко түрүндөгү бул аралашманы жаракат алган жерге сүртүп турууда шишиктен жана көгөргөн жерден тез арылсаңыз болот. Мына ушундай кир самындын пайдасы дагы чоң. Видео жакса жазылып кетиңиз, лайк басыңыз.